Урматтуу телекөрөрмандар, биз көрсөтүүбүздү алдыга карай уланта бермекчибиз. Биздин алдыда дагы кызыктуу маектер, ошондой эле жакшы сюжеттер даярдалган. Биз менен чогуу болуңуздар. Биз алды менен студиябызга келген конокторду тааныштыра кетели. Спорттун грэпплинг түрү боюнча жана jiu-jitsu түрү боюнча дүйнөнүн 5 жолку чемпиону Эрал Аскарбек уулу, ошондой эле Азиянын чемпиону Нияз Касымов. Мындайча айтканда ата бала келип олтурат. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Сиздерде таң кандай өтөт? Кандай тососуздар таңды? Спорт чеберлери кантип баштайт? Биз эртең менен Кудай кааласа, эртең менен турганыбызда эле ошол үйдөгү зарядка менен башталат бизде ошол. Эртең мененки. Бул адатка айланган. Адатка айланган. Саат эртең менен 9-дан башталып уже залга келип калабыз. Эртең мененки группадачы. Эртең менен Эң жакшы негизи ошо кыймылда болуу бул ден соолукка пайда деп коет эмеспизби? Анан айтсаңыздар, мынакей сиздердин үй бүлөдөгү мырзалар спорт чеберлери экен. Мындайча айтканда, мына менин да кабарым бар. Былтыр ушул май айында ушул Прагага барып, 32 өлкөнүн катышуусунда ушул жеңишке жетип, ийгиликти багындырып келгениңиздер тууралуу маалымат бар. Айтсаңыздар, деги эле бул жерде мынакей кайсы бири кандай деп биздин телекөрүүчүлөр дагы сырттан көрүп өздөрүнүн баасын берип отурса керек. Сиздерге ийгилик жылмайган күндү эстесек, кандай балдарыңыз тууралуу айтсаңыз, өзүңүз себепчи болсоңуз керек балдарды дагы ушул спортко үгүттөөдө. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин эртең мененки ушу күнүмдүк турмушубуз. Эртеден баштап эле биз саат 9-дан баштап эле уже тренировка залда болобуз. Эртеден саат 12-ге чейин, андан кийин саат кечке маалымка 4-төн 6, анан 7-тен 9-10-го чейин болобуз. Былтыркы жыл биз үчүн өтө жемиштүү болду. Кудай кааласа, ата бала чемпион болдук. Кичине балам Азиянын чемпиону болду. Ошентип ошо Кыргызстандын желең көп эмеге таанттык. Анан бул ата бала деген бул дүйнөдө биринчи жолу болуптур да. Буга чейин мындай бир туугандар болуп жүрүшкөн экен, чемпион мира ошондой болушуп. Анан ата бала деген бул кездешпептир да. Ошо Чехияда ушундай жакшы результат көрсөттүк, ошо ата бала деп. Ал жактын дагы журналисттер да өтө таң калыштуу менен бизди жакшы. Эки балаңыз чемпион болгондон кийин сиз дагы аракет кылдыңыз да, Улар менен ушунча тер көп төктүк да былтыркы жылы. Ошо анан мына кичине балам 30 килограммда күрөшөт. Азияда быйыл 2 жолу результат жакшы көрсөтүп берди. Медалдар менен. Кудай кааласа, быйылкы жылда бизде 3 мирге 3 эмебиз бар, выездибиз бар. Ушу балдар менен чакырып атышат. Да бир ушинтип келип кеткиле депчи. Жакшы, мынакей ушул ата бала Кыргызстандын намусун коргоп, ушул чет жерлерде далай байгелерге жетише бериңиздер демекчибиз. Анан жана тааныштырып кеткенде ушул грэпплинг, jiu-jitsu деп атпайбыз, ушул боюнча дагы бул спорттун кайсы түрүнө кирет, кандай болот, телекөрөрмандарга дагы, балким кызыккандарга, ушундай эле жаш балдарга да мындай түшүндүрө кетсеңиз. Мен өзү жүздөйс болгом. Жүздө боюнча дагы көп чемпионат мирларга катышып келдим, дүйнөлүк мелдештерге. Анан бул грэпплинг деген бул мындайча кыргызчасын да түшүндүрсөм, бардык күрөштөн аз-аздан кошуп, баарын бириктирип болгон күрөш да, чогултуп болгон күрөш да. Бул азыр бул грэпплинг күрөшү азыр Европада өтө таркап кетти. Өтө чоң таркап. Анан азыр бизде дагы мына 43 жылдан бери Кыргызстанда дагы бизде дагы жакшы өнүгүп калды. Кыргызстандын балдары Кудайга шүгүр күчтүү балдар бизде көп. Өтө көп биздечи. Ошо биз көп жерге салыштырам да Кыргызстандык. Кыргызстандан утуш кыйын. Мирден утуш оңой болуп атпайбы азыр бизде. Бизде кыргызстандыктар күчтүүбүз. Ошого бардык спортсмендер мына көпчүлүгү мен билем да, азыр 100% Кыргызстанды билбесем да 90% спортсмендердин баарын тааныйм. Көпчүлүгү менден чыккан. Анан салыштырып көрөм башка мамлекет менен. Биздин айырмабыз чоң. Бизге
баш эле келип кирип калса эле болду, биз ал наржаны алып кетет экенбиз. Манастын тукумдарыбыз. Мана тукумдарыбыз экенбиз. Сразу эле. Жүджүсү деле ошонун экөөнүн айырмасы аз эле мына эркин күрөш менен баягы грек-рим күрөшү бар го, ошондой эле экөөнүн айырмасы. Ноги ги деп экиге бөлүнөт, бирөө кимоночон күрөшөт, бирөө без кимоно күрөшөт. Ошонун айырмасы. Биздин бала канча жашта, канчачы класста окуйсуң? Мен 6 класста окуйм, 12 жаштамын. Быйыл 13-кө чыгам. Эң сонун. Спорт, бул спорттун түрү жактыбы сага? Мага аябай жагат. Спорттун бул шылтоосу менен чет өлкөлөргө чыгып, өзүң бир жакшы бир кубанып, жакшы жерлерди көрүп келип атасыңбы? Андай деле болот, бирок утулуп калсаң кайгырасың. Мындай чарчап, күнү баргың келбей, бүгүн дем алсам деп калган учурлар болобу? Жок, дайыма барып кызыгуу менен, Алдыга сел коюш керек. Алдыга сел койгондон барыш керек. Азамат бар экенде. Негизи ушу мына дүйнөнү кыдырып жүрөсүздөр, 5 жолку чемпион болуп атасыздар. Кайсыл жерде мындай мелдештер кызыктуу, мындай бир эсте кала турган болду? Кайсыл өлкөлөрдө? Мага мына Чехияда жакшы. Себеби биз эки балам менен бардым, үчөөбүз. Барып андай деле леззат күткөн эмес элек биринчичи. Анан башталып, анан 2ден 3дөн куруп бердик. Анан 5-чи курга жетип калдык. Эки балам менен келатам. Утуп эле келатабыз бардык. Анан акырын финалда күрөшүп калдык. Үчөөбүз тең утуп алдык. Анан финал болуп калды. Эртеси күнү финалда баягы 10 татамиде күрөшүп атабыз да. Татами номерлерге бөлүп коет да, 10го чейин. 10 пара бир күрөшөт. Анан финал күрөштүбүз. Анан биринчи балам чыкты. 3-чү татами башталды. Одан кийин эле экинчи балам болуп калды. Ал 5-чи татамиде болуп калды. Жалаң балдарыңыз чыккан. Өзүмдүн балдарым да. Анан ушулар утуп алса экен деп мен өзүмө деле эме алган жок. Мен эми утуп эле жүрөм да. Ушулар утуп алсын, ушулар эметип калсын деп тиленип отурам. 2 мүнөт өтпөй эле мени 9-чу эмеге чакырып калбады. Татамигечи. Анан ушу балдарымды тиктеп өтүп кетип атам. Кечирээк барайын, ошо жетейин деп элечи. Ушулар утуп алсын, анан мен күрөшөйүн деп элечи. Ушулар результатын күтүп атам. Уже андайда убакыт тез өтүп кетет экен. Сразу эле барып калдым 9-чугачы. Соперник менен экөөбүз чыктык. Мен обода көңүл бурган жокмун. Кулагым эмеде жүр, ошолордо Үнү жаңырабы деп. Ошо карап коям, бир маалда анан эме кылып калды. Утту деп, Кыргызстан утту деп айтканда анан мен баштадым да. 2 мүнөттө мен чемпион болуп калдым да. Үчөөбүз чемпион болуп чыгып калдык да. Баракелде. Анан ал жактан келаткан, чыгып кетатканыбызда эле балдарды жоготуп ийдим. Чемпион балдар. Элдер ал жакта ошондой турбайбы, сүрөткө түшкөн боюнча эле Көтөрүп кетишти. ар жакка алып кетип калышыптыр. Балдар жок. Балдар жок. Чоң балам жок анан. Чоң балам мун саякта жүрөт десем, баягы мото мингендер, эмелер бар го, байкелер. Ошолор эшикке алып чыгып кетип калыптыр. Эшикте сүрөткө түшүп жүрүшөт. Ал жакта мында улут башка деп бөлбөйт экен да. Мындай чемпиондорду жакшы сыйлашат экен. Чемпион болду, кайсыл эл, кайсыл улут карабайт. Көтөрүп кетишет. Сразу көтөрүп кетип, анан бизге ошо баягы бир үй бүлөдөн болгон үчүн да. Башкача көз караш. Башкача көз болушту да. Анан ошого мен эме кылып калдым. Анан ал жерден дагы мен сырбырбай, бул бир эле үй бүлө Кыргызстандын. Кокусуз сборный Кыргызстан келсе вообще мактап койдум. Эмне дейсиң башка ушинтип койдум. Мынакей абдан өзгөчө бир сыймык болгон экен. Биздин мындай кыргыздардан да жүрдү, көрүп сиздерди көргөндө эми бир үй бүлөдөн сыймыктанып алар дагы толкунданган болуш керек. Жок, ал жактан кыргыз балечтер жок болду. Жок болду, бирок биз кеч угабыз го. Кийин эртеси шаар кыдырып жүрсөк анан кыргыздар көрүп атпайлы. Кийин. Негизи канча жыл болду спорт тармагында жүргөнүңүзгө? Мен ушу 35 жылдан өттү мен жүргөнүмө. Ошол балдарым чыгарайын деп ушулар менен кошо күрөшүп жүрүп,
Булар тартканча өзүм да чемпион болуп калдым да. Балдарды чыгарайын деп Балдарды чыгарып да мен өзүм болуп калдым да. Жакшы да, бул дагы өзгөчө сыймык да. Мына эми сиздер барып келип атасыздар ошол чет өлкөгө мелдеш боюнча, спорт боюнча. Анан эми бизде сөз эле келгенде эле каржы маселесин айтып калабыз го. Кимдер сиздерге колдоо көрсөткөндөр барбы? Ооба, менде азыр Эрем спорт клубунун эмесимин главный тренери мен ошол. Бизге ошол өзүбүздүн клуб каржылап турат. Буга чейин айыл өкмөт ошогондор колдоп турган жергиликтер. Өзүнүн туугандары ошондой болуп жүргөнбүз. Анан спортсмендердин өзүчү мына бизди ушудан пайдаланып айтып кетсем, спортсмендерди мына Кыргызстан спортсмендерин жакшы эле колдоо болсочу, желекти көтөрө турган балдар көп. Биз ошол жактан аксап атпайлыбы? Баары жогу өзүнүн эмесине акырдан тартат, башка кылат. Спортсмендерге мен көзүм жетет да, мен көп жерди көрдүм. Кыргызстандын балдары өтө күчтүү. Биз ушул жактан аксайбыз да. Ушул жак жакшы болсо элечи Кыргызстанды көп жерге таанытышат. Акыркы учурларда бирок абдан Кудайым кулагы сүйүнсүн деп коет эмеспи? Абдан жакшы жыйынтыктарды берип атасыздар. Чындыгында ушул спорт тармагы менен биздин Кыргызстандын даңкы далайга жетип атат. Анан негизи үй бүлөлүк мынакей ата бала деп атабыз. Ушу үй бүлөңүз тууралуу айтсаңыз, канча балаңыз бар? Бардыгы спортко кызыгышабы? Спортко болгон мамиле боюнча үй бүлөдөгү? Үй бүлөдө өзүм бир эле балам бар. Бай Эржигит Эралул деген. Анан бул жакта мен өзүм урматтуу Эрал мырза, биздин дагы бир жарнамабыз бар экен. Ошол жарнакка көңүл буруп алып, анан кайра сөзүбүздү улантсак. Мына биздин багы сөздүн кызыгууна келгенде дайыма коноктор менен сүйлөшкөчүндө ушундай жарнамабыз бар. Эми жана токтогон жерден сөзүбүздү уланта берсек. Үй бүлө боюнча өзүм бир балам бар. Ал дагы чемпион берем. Азыр ал дагы бул жерге келиш керек эле. Сборго жакында ал даярдыктар менен жүрөт, Вот ошол жакта. Анан экинчи балам мына ал мен багып алган балам. Бул дагы Кудай кааласа будан да үмүтүм чоң. Быйыл Кудай кааласа мына февралдын ортосунда биз Сербияга учуп кетебиз. Эки балам үчөөбүз бирге өшөбүз. Ал жактагылар ушу бизди күтүп атышат. Анан үйдө дама күзүлөр бар, үчөөбүз төртөөбүз жашайбыз. Биз ошондой. Ал бизге уже көнүп калды, тыловой жактан ол сиздердин тамак аш менен камсыздап турат. Айымдар, эң сонун. Анан айтсаңыз, мынакей биздин 6-класста окуйм дедиңиз, Анан мектепте кандай окуулар, спорттон тышкары дагы кайсы сабактар кызыктырат? Сабакта дагы жакшы окуйсузбу? Өтө жакшы окуйм дейм. Спортко көбүрөөк убактыңызды бөлүп коесуз, Спортко убакыт бөлөм. Сабактарга экөөнүн бирдей кармайм. Азамат. Анан Азиянын чемпиону болдуң. Мындай тагынып келатасың. Спорт жылдызы болуп, мектепте классташтарың дегенде кандай болот? Жакшыбы? Сыймыктанасыңбы? Өзүм сыймыктанам, бирок уялып кетем. Азамат. Сага жеңилдиктерди беришеби мектепте? Сабак учурунда мугалимдер, классташтар арасында, биздин спортсмен деп. Жок, бизди бирдей кармайт. Бирдей, Азамат. Эң сонун. Ал эми мына сиз баягы чемпион болуп келген сайын ушу жаш балдар, жаш жигиттер сизге келип сизден машыксам дегендер көппү? Көп, азыр өтө көп. Себеби мен бардыгын эле бирдей. Азыр менде результаттуу балдарым өтө көп. Өтө көп менде. Жетишип атасызбы дейм? Жетишип атам ушуларга. Эртеден чыгып кетем, кечке чейин ушу зал тренировка менен эле уже мен кеч киртем. Башка колуман иштесе келбейт экен, сатуучу башкача кыла албайм. Анан жан багууга болот бекен анан. Келем ошол жерде. Эртеден кечке ушу балдардын эмеси менен жүрөм да. Анан ушуларды бир
эме кылып көтөрүп коелу деп. Анан бул Кыргызстанда билесиздер эми Маданият менен ушу спорт эле көтөрөт да. Анан президент эме кылат. Ушуга салым кошуп турайлы деп эртең кечке мээнет кылабыз. Эң сонун ар ким өзүбүздүн билген жумушубузду жасап эле башка бирөөнүн жумушуна кийлигишпей ар ким өз тармагында ийгилик жаратса эле өлкө өнүгөт эмеспи? Оодан саясатына аралашпай, иш беле кылбай эле өзүбүзчө эле эме кылсак. Кызыккан тармак Мына мелдештерди утуп келип отурса эле канча салым кошот. Баягы айтып калат эмеспи, биз канча деген алтындар чет өлкөгө чыгып кетсе, спортсмендерибиз аларды алып келип атабыз депчи. Азаздан болсо да алып келип атабыз. Ооба, эң сонун. Алдыңкы пландар кандай болуп атат? Дагы бир азыркы учурда сиз машыктырып жаткан канча бала бар? Алардын дагы баягы үмүтү чоң болсо керек. Сизге келгенде жөн келишпейт да, алар дагы бир нерсени үмүт кылып бир ийгиликке жетишем ушул жерден деп келишсе керек. Ооба, менде азыр бир 150-200ге жакын балдар тренинг кылышат. Ар түрлүү вид менен да жүздө, грэплинг, бокс дегенде. Ушу бар жогун бир алып кетебиз биз эми. Азыр булардын эми бизде жылдык бир планыбыз болот да, мындай бар жогун планды коюп бекитилебиз. Анан Куда каласа мына 3 күнөлүк мелдешибиз бар. Мына грэплинг жүзүшү боюнча. Алардан анан быйыл олимпиадага лицензия боюнча эме алышат да. Ошого аракет кылып атышат балдар. Ошолор. Машыгуулар кандай өтөт? Машыгуулар талап, тартип. Эртең менен как положено 1,5-2 саатка чейин өтөт. Бизде бак планды койгондо ошону аткарыш керек. Ошо боюнча иштешебиз. Мисалы үчүн 10 баланы башка мамлекетте айласаң, алардыкы отдельно болот. Анан мына Кыргызстандыкы отдельно болот жакын ошентип. Мына жакында дагы мен азыр ушу Кыргызстан боюнча ардагер спортсмендер бар да, ошолорду мурун спортсмен болгон таштап коюп, башка болуп, ошолорду кайра мен мына грэплинг жүзүүсү боюнча ардагерлердин президенти мен болуп шайландым ушул эме. Ошол эски спортсмендерди кайра ушу жаштарга стимул кылып кошуп алып жүрөлү деп ошону биз жакында иштеп атабыз. 7-8-inde отбор мирага грэплинг боюнча эме болот да, соревнования. Ошолорго ошо ардагерлерди да кошуп атабыз да. Аларды да күрөштүрүп ошого. Жакшы, анан баягы атын ата зогуту сүйүнөт демекчи, мына ушунча медалдар, булар канча деген маңдай тер менен келген, оңой келген жок бул дагы. Анан мына моюн дилинип турган медалдарды, ушул медалдарды кененирээк тааныштыра кетсеңиздер, каерден алдыңыздар, кайсы жерден кайсы медал алынды? Мына баламдын эмесин айтып кетсем, мына Азияда мына бир мына кимоночонусунан бирди алып, 5 кимоносунан 2 алып калды Азияда. Мынасы дагы Азия. Опен деп эме болуп жүрбөйбү? Ташкенттегиси. Анан мына Кыргызстандагы мына кызаргандар ушунуку мына чемпион болуп жүргөндөр. Меники мына ата бала чемпион Азербайжан, Баку деп турушпайбы мыналар. Мына бул жагында Чехиянын флагтары менен Россия бар жок, бул ушулар алтындар. Ушулар деп биз анан тер төгүп атабыз ушулар деп. Анан мына балдарым мына Кыргызстандан, мына жүзүсүнөн, Россиядан утуп келгендер. Ошол эме болуп. Жакшы экен. Куда калса семилерибиз бар быйыл. 2 балам менен дагы Сербия мамлекетинде күрөш беребиз быйыл мына февралда, чемпионат мирада. Буюрса дагы жакшы жаңылык менен жолугушабыз деңиз. Жолугушабыз дагы. Абдан жакшы экен. Анда эми баягы биздин убактыбыз дагы чектелүү болгондон кийин сизге бир эрки микрофон берели. Ошол эле жаштарга, келечек ээлерине, деги эле быйылкы жылдагы балдарды коргоо жылы деп жарыяланбады президентибиз аркылуу. Балдарга дагы айта турган оюңуз. Эми ошо кыргызстандыктарга ошо биримдик, ошо мен кааларым, ошо ар бир үй бүлөгө ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, ушу жакшы, ушул жылыбызда жакшы ийгиликтер болсун бар жогубузга. Теге Кыргызстандын бар жок үй бүлөлөрүнө, анан ушулай жаштар балдарга ушу ушуларга ынтымакты каалайм да, ушул биримдикти ушулар менен кошо
мына быйыл мындай жаштарды коргонуп атпайбы, ушуларды өстүрөлү деп биз дагы ошого мээнет кылып атабыз. Ушу ар бир балага ийгиликтерди каалайбыз. Анан ошо менен бирге сиздерге дагы рахмат. Ушунча талыкпай иштеп ушундай элдин эмесин алып атасыздар. Кудай кааласа быйыл былтыркы жылда жемиштүү кылып, быйыл дагы берсе Кудайдан көрүп көп ийгиликтерди көрсөтөбүз. Ал дагы көп олимпиадага дагы бара турган балдарыбыз бар. Аларга дагы ийгилик, Кудай кааласа Кыргызстандын желегин жакшы көтөрүп, бир кыргыз дегенди бир билдирели деген тилектебиз. Анан ушу менен кошо мына бизди каржылап аткан мына Эрем спорт клубун Шайлообек атабыз биздин президентибиз, ошого чоң рахмат айтабыз. Анан мына грэпплинг боюнча Тынчтык Сулайманов, ал дагы көп жыл поддержка кылып атат. Аларга дагы иштерине ийгилик. Ушу теге эле ошо Кыргызстандын ушул федерацияларын ушинтип көтөрүп, көп элдерге чыгарып. Ар ким өз колунан келген жардамын бергени бул өлкөбүзгө болгон салымы деп билебиз, э? Биздин классташтарга салам айтабыз. Классташты айтып коем, мына 68 жыл. Бул жаңы кайсы мектепте? Номер 68 Алыкул Осмонов атындагы гимназия мектебинде окуйм. 6 ай 3 класста окуйм. 6 ай 3. Мен Жиде Кубатбековна өзүм класс жетекчиме салам айтам, жана мен классташтарымды, жана мени тааныгандарга. Досторуңа. Ой, азамат баракелде. Спортко чакырасыңбы досторуңду дагы келгиле деп? Ооба, чыккан. Каалагандар келиши. Азыр кыш, кеч түн эрте кирип калат. Жалкоо болуп атышат да, сенчелик бериле элек. Эң сонун азамат ийгиликтер болсун. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы ийгиликтер жылмайган күндөр алыс эмес болсун. Дал ошол ийгилик жылмайган күндөрү биз сиздер менен жолугушууну насип этсин деген жакшы ниет тилек менен узатабыз. Ыраазычылык сиздерге. Рахмат Мына сиздерге ушул дагы. өзүңүздөр айткандай ата бала болуп дүйнөнүн дагы көптөгөн 5 эмес 10, 20, 30, 40 дегендей чемпиондор боло бериңиздер. Ушу балдарыбыз быйылкы жылы өзгөчө жеңиштерге жетише берсин деген тилектерди айтабыз. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, биз көрсөтүүбүздү алдыга карай